Саламатсыңар балдар, силер менен биз бүгүн адабий окуу сабагын өтөбүз. Сабактын темасы мээримдүү канаттуулар. Канаттуунун уясы касиеттүү көрүнүп, менин ага кызыкканымды билип, энем ар дайым эскертет. Уяга колуңду тийгизбей жүр, энеси жумурткасын баспай коет. Энемдин ушундай кебинен улам, уя мага ого бетер касиеттүү көрүнчү. Бирок аны көрүү оңой эмес эле. Кашаттагы кара чыйырчык уялаган жарга көп барамын. Алар чочубасын деп шыбыш чыгарбай сак басамын. Алыстан туруп жар борундагы кол баткыздай оюктарды ичимден санаймын. Себеби ар бир уюк өзүнчө уя. Мына уялардын бири бүтөлдүбү, же бузулдубу, же чыйырчык таштап кеттиби деген ой келет. Көрсө, мен жөн эле чочулайт экенмин. Четтен кырсык болбосо, жар борундагы уя бузулбай тура. Бир жолу обочодон абайлап турганымда четки уядан чыйырчык учуп чыкты. Ошол замат так төбөмдөн шу эткен коркунучтуу дагыш угула калды. Кайдан жайдан жетип келген ителги чыйырчыкты шап илип алып, туура жакка зыпылдай учту. Азыр эле уясынан чыккан чыйырчык тырмактуунун чеңгелинде калды. Эми балапандары чыкпай калат деп үйгө ыйлагандай болуп келдим. Аянычтуу окуяны угуп, энем мени соротту. Тырмактоого чыйырчык жем, азуулууга чаарчык жем. Тагдыр ушундай балам. Эми анын уясын басып, балапанын чыгаруусу бардыр. Көп кечикпей мен жарга келдим. Уя баскан чыйырчыктын төбөсү же тумшугу көрүнчү мурда. Азыр да четки уядан ошондой тумшукту көрүп кубанып кеттим. Энем басып чыгаруусу бардыр дебеди беле? Чын эле, жетим уяда чыйырчык бөжүйт. Кантсе да эне чыйырчыктын түгөйү го. Ошол замат үйгө келип көргөнүмдө энеме айттым. Уяны бөтөн чыйырчык басып калганына энем да кубанды. Балдар, текстин калганын өзүңөр окуп китептен мага түшүнүүңөрдү айтып бергиле. Китепти көп окугула, саламатта калгыла.